Assalamu alaikum рахматуллахи ва баракатух тугандар. Кандайсыздар? Көптөн бери видео чыкпай калды, кечирим сурайм. Бүгүнкү видеобуз кызыктуу болот. Бойдоктор көрүңүздөр жана бойдоктордун ата-энелери көрсө, иншалла пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Бисмилла. Башында эле сөздү мындай баштагым келип турат. Кыздар бар экен. Акчасына карап, мал дүйнөсүнө карап, машинасы барбы, үйү барбы, жайы барбы, ошолорду сураштырып туруп анан кийин күйөөгө чыгышат экен да. Туура келсе. Биздин бир клиентибиз болуп калды. Улутун айтпай эле коелу, башка улуттан. Айтат, 8 кызга жолуктум дейт. Өзү 32 канча чыгып калган, өзүнүн өлкөсүнө 6 жылдан бери бар элек. 8 кыздын бирөөсү да туура келбеди дейт. Анткени жолукканда эле эмне дейт? Сенин машинаң барбы, үйүң барбы, жайың барбы? Даже сенин айлыгың канча деп сурайт экен да. Айлыгым бул бала мындай кылыптыр да, сынаптыр да. Өзү стройканын бир майлуу жеринде иштейт экен. $1300 ушундай рубльга которгондо бир 130 000, 140 000дей айлык алат экен да. Доордо иштейм дейт. Доордо 30 000, 35 000ге акча иштейм дейт. Баягы кыз ушул сөздү укканда өң өзгөрүлүп калат экен. Анан сөздү улап сүйлөп баратып, анан акырында анан менин айлыгым 1000 канча $300, 130 000 рубль. Ушунча десе баягы кыздын өңү кайра өзгөрүлүп калат экен. Аны байкайт да, адамдын жүзү сүйлөп турат да. Көзү сүйлөйт, жүзү сүйлөйт. Анан кийин кой деп анан башка жагына аракет кылайын деп отказ кылат экен. Ошентип үйлөнө албай жүрөт. Караңыз, кыздарга кайрыларым азыр. Акчасына, байлыгына, дагы имущество деп коет го, ошол жагына кызыккан кыздарга арналат. Болуптур, сиз таптыңыз, бай баланы таптыңыз, ал жак бул жак полный бар. Акчасы кеңири. 570 минет, 470 минет. Бирок караңыз, сиздин сулуулугуңузга кызыгып үйлөнгөн болсо ошол бала, эртең сизден дагы сулуу кыз чатыран болсо, 1-2 балалуу болгондон кийин жолуңа түп-түз салып коет. Бар тиричилигиң кыл деп. Анткени сизден да сулуураак кыз чыкты. Сиз эмне кыласыз? Ажырашасыз. Анан, турмуш ушундай болот турбайбы деп каласыз анан. Же болбосом, сиз күйөөгө чыгып атканда ага күйөөсүнө эмес, ошо күйөөгө эмес, эркек балага эмес, сиз машинасына тийгенсиз, сиз үйүнө тийгенсиз, сиз акчасына тийгенсиз, сиз бизнесине тийгенсиз, күйөөгө тийгенсиз да. Ал айтат, сен менин акчама тийгенсиң, менин үйүмө тийгенсиң, сен давай ушул менен жашагын дагы, мен анда башка үйлөнөйүн. Сен мага тийген эмес, сен мен дүйнөмө тийген турбайсыңбы? Дейт да. Эгер ошондой билип кала турган болсо. Кээ бирки кыздар ошондой экен. Көбүнчө сулуу кыздар. Ушул жер баса белгилеп кетейин. Менин тааныштарым да болуп калды. Өңү ал жак, бул жагы өтө деле красавчик эмес, бирок айтып атат да, Баястан дейт. Мени бир кыз тоготпойт эле, вообще тоготпой, карабай ал жак бул жак. Кийин акчам ушунчалык көбөйүп, 7 бизнес, канча бизнести ачкандан кийин мен аркаман даже ырчылар жаза баштады дейт. Ушунчалык деңгээлге жетип калыптым дейт. Группа болуп, WhatsApp'тан группа болуп көбөйүп кетти, карасаң деп мага көрсөтөт. Ушунча кыз көбөйүп кетти, карабайсыңбы деп. Кээ-биркилер ыйлайт дейт. Фотолорун сулуу кыздар сүрөткө тартып өзүн ыйлап, мен сизди күтүп атам ушундай. Астагфиралла, астагфиралла. Ушунчалык дүйнөкор болдук ба? Ушунчалык Пайгамбар саллаллаху алейхи үммөтү каяка баратабыз? Даже оронгондор дагы. Оронгондорду баарын жаман көрсөткүм келбейт, бирок көп клиенттерим айтат, оронуп туруп, кылгылыкты кылып коюп, жүргөндөр дагы канча көп дейт. Ушул жерде баса белгилеп кетейин. Орондуңбу? Сен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн орон.
Сен күйөө тийип алуу үчүн, сен өзүң кызыкчылыгыңды бүтүрүп алуу үчүн күйөө тийген жоксуң. Сен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эртең бейишке түшө тургандай кылып оронушуң керек. Садыбакы Доолов айткандай, хиджабтын үстүнө дагы бир хиджаб керек дегендей, сен андай кылып оронбогун, андан көрө чечип эле жакшына эле жүрө бергин, андачы оронбой элечи. Оронуп сен ислам динин, сен биздин жакшы таза динибиз деп башкаларга дават айтып аткан динди сен башкаларга жаман көрсөтпөгүн. Анткени мен ушул убакытка чейин канчалаган адамдардан уктум, сенин диниң дейсиң, ушул диниң. Сен канчалаган, сен эмес, канчалаган кыздар оронуп туруп ишти, тиричиликти, ар жакта жаман нерсени клубтарда барып канча жаман иштерди кылып коет, сөгүнүп коет, сигаретти чегип коет, балдар менен жүрүп коет. Ошол нерсени эле мага баса белгилеп тура беришет да, бирөөгө бир нерсе десеңчи. Сен диниң дейсиң, ошол шылтоону айтып тура берет. Кайсы адам экени деп ойлонуп каласың да, ошол бизди мындай акмак кылып көрсөтүп аткан кайсы баягы бир карын майды бир неме чиритет болгонго окшопчу. Ойлонуп кала, Аллахтан корккула, субханалла, Аллахтан корккула. Эртең Аллахтын алдына барганда сен аркылуу динди канчалаган адамдар жаман көрүп жүргөн экен десе, эмне деп жооп бересиң? О, оронгон карындашым, эжем. Өзүңүздөргө келиңиздер, сураныч. Биз баягы турмуш куруу боюнча айтып атканбыз, үй бүлө куруу боюнча айтып атканбыз. Сиз ыймандуусуна турмушка чыгыңыз. Сиз ыйманына, диндарына карап турмушка чыгыңыз. Эгерде дейт, диндар адам айтылат да, диндар адам сүйсө жакшы жашап кете берет дейт. А эгер сүйбөй кала турган болсо, анда зулумдук кылбайт дейт ал аялды дейт. Барып көчөгө чыгарып койбойт, же болбосо карабай таштап ошо боюнча калтырып койбойт дейт. Зулумдук кылбайт дейт. Көрдүңүз, а? Анан бул бүттү, эми ойлонуңуздар, бул турмушка чыга тургандар. Эми турмушка чыга турган кыздардын ата-энелерине кайрылуу. Маселе ушуларда болуп жатат да. Маселе баланын ата-энесине да аз айтып берем. Кызын капа болбоңуздар, ушул тарбиялап өстүрүп кызын бере турган ата-энелер көрүп аткан болсоңуздар, капа болбоңуздар. Өзүңүздүн кызыңыздарды как баягы товар катары чоңойтуп өстүрөсүздөр, бир 18-20-25 жыл өстүрөсүздөр дагы товар катары сатасыздар аначы. Калыңын көп алыпчы, 250 дейм да, 250-500 миллион ушундай кардар келе турган болсо сатып кое берет да, баягычы. Баягындай үй жайын карап көрөт дагы, туура келеткен кызым мен сени берип атам. Уру ойнойт ар жакта. Бала кандай? Капа болбоңуздар, уру ойнойт. Ал бала кандай эртең алкаш болуп кете, эртең үй бүлөсүн таштап коюп айырмасы жок да. Ушундай ата-энелер да бар арабызда. Баарын айтпайм, арабызда. Ал калың деген нерсе өзү ислам дининде махр болот да, ал кызга гана берилет. Кыз кандай эмне кааласа ошону аткарылат. Кээ бирки түшүнүгүнө жараша аткарылат да. Ал да баягы кээ бирки кыздарга окшоп, мага айфондун акыркысы, анан кийин 570, анан үй, комната. Ал нерсе да болот, бирок баланын мүмкүнчүлүгү качан келгенде анан берилет да. Ал ошол жерде эле чыгарып бериш кыйын. Кээ бирки ыймандуу, салиха, жакшы кыздар болот. Мага сөйкө дейт, же болбосо мага шакек дейт, же болбосо мага пальто дейт, же болбосо мага Куран подарок алыңыз, же болбосо бир умрага кошо барып келели келечекте, же бир хажга барып келели деген ушундай түшүнүктүү кыздар дагы бар. Ушундай туугандар. Эми сиз ошол кызыңызды берип атасыз, ар жактагы кызыңыз кандай жашап атат, ал жерде кандай кордуктарды көрүп атат, кандай сөздөрдү угуп атат, айырмасы жок дагычы. Иши кылып байбы, акчасы барбы, бол жакшы жашайт деп ойлойт да. Мен башында айткандай эле, ал тандап туруп сулуулугуна үйлөнө турган болсо, андан да сулуураак кыз чыга турган болсо, алмаштырып коюп, ал толук мүмкүнчүлүгү бар. Анткени анын акчасы бар, калыңы даяр. Алып кое берет. Астагфиралла. Туугандар, жана баланын ата-энесине келдик. Эми бала да диндар болуш керек.
бир илим болуш керек, турмушта кантип алып кетет, аялына кандай мамиле кылат, балдарына кандай тарбия берет, кандай адал жол менен акча табап ал жак бул жак, ошолоруна жакшы көңүл буруп туруп анан үйлөнүш керек. Илим алып туруп бир аз үйрөнүп туруп анан үйлөнүш керек. Жөн эле үйлөнөт десе эле баягы төшөк маселеси ошого эле кызыгып туруп эле үйлөнүп албайт. Ал үйлөнүп алып кызыгып бүткөндөн кийин анан таштап кетип алып бети жоктук нерсе ал. Ал нике эмес эле баягы временный брак болуп калат алчы. Андай эркек балдар өзүңөргө келгиле көрүп аткан болсоңор. Эми ата энеси дагы өзүнүн кызындай кабыл алганы жакшы да, баягы кыз дагы 18 канча жыл ата энесинде жашап, ал башка турмушка келип жатат. Ал башка үй бүлөнүн ичине кирип жатат, башка адамдар менен жашап атат, мамиле кылып атат. Эми ошого жардамдашып, келип мына жериң туура эмес болуп калды, бул жериң мындай болуп калды деп өзүнүн кызындай алып кеткен кайненелер, кайын журттар болгону жакшы. Эми ушунчалык эле раматылык, ушунчалык дегеним себеби, ушунчалык акчаңыз көбөйүп аткан болсо, ошончолук акчаңыз ашып ташып аткан болсо, сиз бизнесиңиз болсо, нар жакта үйүңүз, жайыңыз бар, ишиңиз бар, баардыгы боло турган болсо, ошончолук 400-500 миллион тойду өткөргөндөн көрөк, канчалаган жетим жесирлер бар мына интернаттачы. Мени бирөө ата энем качан алып кетет экен, мага качан бирөө жылуу сөз сүйлөйт экен, башыма мени качан сылап коет экен деген жаш балдар бар интернатта калып кеткен. Ошолорго 1-сентябрына болобу, же качан мүмкүнчүлүгүңүз болобу, бир курткаларды, бир сумканы ичине тетратручканы толтуруп, ошол биздин жубайыбыздын атынан, ошол жубайы экөөбүздүн баш кошуубуздун биринчи жакшылыгы болсун, ошону силерге подарка кылып атабыз деп 100 000 болобу, 200, 300 000 болобу подарка кылыңыздар. Андай интернетке да чыгышты. Ошончолук акчаңыздар ашып ташып аткан болсо, бир ФАП ачып берип коюңуз айылыңызга, бир медицинский пункт ачып берип коюңуз, бир бала бакча ачып берип коюңуз, бир жолду шагылып төгүп берип коюңуз. Мына пайдалуу нерсе. Жолуңуз начар дагы ар жакта ресторанда той кылып атасыз дүңгүлдөтүп. Бир күндө акчаны 500-600 миңди бир күндө чачып коюп. Бул жерде клиентим да болуп калды. 1,5 миллионго үйлөндүм дейт. Бирок ушул жерде иштеп жүрөм дейт. Азыр өкүнөсүзбү десем, аябай өкүнөм дейт. Бала чакам ал жакта дейт. А мен бул жерде иштеп жүрөм дейт. Бул эмне, кимге кереги бар, тууганым, айтыңызчы. Эл эмне дейт, эл эмне дейт? Жок. Аллах эмне дейт? Аллах Куранда эмне дейт? Аллах шариятта эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрү кандай болуп атат? Ошол жактарга көңүл буруп жашоо жеңил өзү. Дин менен жашай турган болсо жеңил. Ошол жеңил жашоону биз колдоно албай атпайбызбы? Биз башка бирөөнүн эл көрсүн, эл эмне дейт, бизди уят болобуз, ал жак бул жак болобуз. Келиңиз жакшылыкка, иманга, исламга, намазга келиңиз, тууганым. Динибиз сонун сулуу динибиз турат, ошол динибиз менен жашайлы. Башкаларга үлгү болуп, мусулмандар, келип ушул мусулмандарды карап биз дагы үлгү алып жашайлы деп башка адамдар келишсин бизге. Бизден үлгү алышсын. Даже орусча айтман, орусча болуп калып атат. Даже орустар ушунчалык дүңгүрөтүп 300-400 миң адам чакырбайт. 20-30, 50 адам эле чакырып туруп, 1-2 машина менен заказ кылып коет, болду, бүттү ошол менен той. Кичине болсо да баш дейт да. Ошол Дубайга барып, башка мамлекетке, Европага барып 300-400 миң акчаны эко не кылат, эс алып келишет. А биз мусулманбыз, биз жакшылык кылган, бул дүйнөгө жакшылык кылганга, сооп топтогонго келгенбиз, туугандар. Сооп топтойлу, жакшы иштерди кылалы, үлгү бололу, Кыргызстан өнүгүп өссүн, ысыраптан алыс бололу. Ысыраптан алыс бололу, тууганым, ысыраптан алыс бололу. Жакшылыкка жанашалы иншалла. Пайдалуу болду деп үмүт кылам иншалла. Баардыгыбызга ушул, мен да бойдокмун. Мен сунушум боюнча бир 100 миң акча жетишерлүү да, тууганым. 100 миң бул жетишерлүү. Ошол тойду бүтүрүп, калыңды берип, ичинде кудагыйды сыйлап, баардыгын бүтүрүп койгон мүмкүнчүлүк бар агачы. Ошол акча жетет деп ойлоймун да. Андан ашык, кемирээк болуп калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Кайсы никеде
кайсы никеде ысырап аз болсо ошол нике берекелүү болот дейт тууганым. Машалла, Аллаху акбар. Кайсыл кыз дейт сулуулугуна карабай, диндарлыгына карабай, ушунчалык диндар сулуу, ушунчалык салиха болуп туруп, бирок махырды аз сурай турган болсо ошол жубай берекелүү жубай болуп берет деди. Караңыз, ислам дини өзү эмне деп атат? Айткан жок, дөңгүрөтүп той кыл, 1000-2000 адамды чакыр, мүмкүнчүлүгүң уру ойнобойт деген жок. Аллах Таала жеңилдик мына ислам менен жашагыла, рахатта жашагыла, берекелүү жашагыла, керектүү жашагыла деп атат. Ушул динибизге келели, жашоону жеңилдетели, оорлото бербейли туугандар. Караңыз, канчалык калың көтөрүлгөн сайын дейт, ошончолук зына арзандайт дейт. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Канчалаган зыналар көбөйүп кетип атат туугандар. Канчалаган калыңдар көтөрүлүп кетип атат. Канчалаган жаштар үйлөнүү үчүн башка мамлекетке барып иштеп, өзүнүн суук өткөрүп, ден соолугун бузуп, анан үй бүлө куруп атат. Ал үй бүлөнү да алып кете албай, тааныштарым айтмакчы, 1 жылда ажырашып кетип атат. 600 000 той берип, канча адамдан бата алган. Бата алганда дейм, ал жерде арак коюлуп калса керек да, анан арак коюлса кайсы бата кабыл болсун, ананчы кайсы каалоо тилек кабыл болсун. Ошончо адам келди. Тууганым, бир акты актай карайлы, караны карадай карайлы. Убакыт келди, өнүгөлү, өсөлү. Устаздарыбыз канча айтып атат, жакшылыкка келгиле, тыйылгыла арамдан, сооптуу нерселерге жанашкыла деп. Устаздарды аркасынан ээрчийли. Видеобуз да узарып кетти туугандар. Аллахым бойдокторго ыймандуу, салиха, жакшы кыздар насип этсин, балдарга. Ата энесин сыйлаган, өзүн сыйлаган кыздарга, эже карындаштарыма жакшы, ыймандуу, диндар, намазхан, ошол эжебизди, карындашыбызды сыйлаган жигитти насип этсин. Өмүрүбүздүн аягында бири-бирибизге, жубайыбызга ушул мен сага ыраазымын, мен сени ушунча өмүр өткөрдүм, кыйынчылыкта да бирге болдуң, бактылуу жакшы күндөрдө да бирге болдук, мен сага ыраазымын, сенден Аллахым ыраазы болсун деген жубайларды Аллахым ар бирибизге насип этсин. Бойдоктор, дин менен жашайлы, баарыңыздарды динге чакырамын, исламга чакырамын, келиңиздер. Аллахым баардыгыбызды жубайларыбыз менен бейиште жашоочулардан кылсын, ата энелерибиз менен, тууган уруктарыбыз менен бейиште жашоочулардан кылсын. Аллахтын жамалын көрүүнү Аллахым насип этсин. Аллахым пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи менен бирге бейишке кирип, пайгамбар саллаллаху алейхи менен той болот дейт бейиште. Иншалла ошо тойго жубайыбыз менен барып катышууну насип этсин иншалла. Өтө чоң той болот дейт. Машалла, ошо тойго катышалы иншалла. Баарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө тынчтык, аманчылык, жакшылык, береке, Аллахымдын жакшылыгы үйүңүздөргө жаап турсун. Ассаламу алейкум.